Санжар Нишанбаев 7 жылдан бери ВИЧ инфекциясын алып жүрөт. Илдетти жуктурган алгачкы айларда санаага батып, коомчулуктан обочолонуп калган. Оору тууралуу бара-бара көп маалыматка ээ болуп, жүрөгүн ezген жүктөн арылды. Мен ВИЧ экенин билгенден кийин мен өзүм алыстадым. Өзүм албетим аябай жаман болду. Өзүм туугандардан, дос тааныштардан бардыгынан мамилени үзүп алыстадым. Себеби ошол менде маалыматтын аздыгынан. Анан барып маалымат алып баштап, башка лагерге баргам. Болгон эле күнү бир таблетка ичип коюш керек. Жашоо кадимкидей эле ошол таблетканы ичип жүргөн себеби ошол спид стадиясына жеткирбеш керек. Учурашууда, бирге тамактанууда. Айтор ВИЧке чалдыккан адамга жакын барса эле оору жугат деген жаңылыш түшүнүк бар. Адистер бейтаптан жаа бою качкан көрүнүш ага кошумча сокку болоорун эскертип келишет. СПИДке каршы күрөшүү күнүнө арналган иш-чарада дал ушул маселе дагы көтөрүлдү. Стигма жана дискриминация, басмырлоо жана куундук бул эң биринчи барьер болуп атат да. Бул туура эмес көрүнүш, бул туура эмес ойлонуу, бул туура эмес иш-аракеттер. Ал үчүн жанакы мектептерде студенттердин арасында дагы алдын алуу иш-аракеттерин жүрүш керек. Аларды үйрөтүп, туура информация, туура маалымат берип, бул ВИЧ деген үч эле жолу бар. Энеден балага бул бир ине менен саянганда, например, баңгизаттарды колдонгондо жана жыныстык түр менен жолугушат. Андан башка жол жок. Бассейнге түшсөңөр жукпайт, өбүшкөндө жукпайт, кучакташканда жукпайт, жанына жатканда, жанына өткөндө, түшкүргөндө, пышкырганда жукпайт. ВИЧ токтобой таркап жатат. Кыргызстанда жыл сайын жаңы жуктурган 800дөн ашуун адам аныкталууда. Быйылкы жылы 9 айда 832 кишини таптык. Жылда 700, 800, 900дөн киши табылат да. Эми канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атсак деле, канчалык алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыктан азыр жыныстык катташ менен жуккан жолу ана жаштардын арасында ВИЧ көбөйүп атат. Быйылкы жылы жыныстык жол менен катталган жол 90% түсүп атат. Кан аркылуу жуккан жол азайып атат. Жанагы шприцтерди алмаштыруучу пункттар бар. БЭК өкмөт уюмдарынын базасында, түрмөдө, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда. Андан кийин жана метадонный программа деген бар. Ошол эффективдүү иштеген үчүн парентеральный передача кан аркылуу жуккан жол азайып атат дагы, жыныстык катташ менен жуккан жол көбөйүп атат. Биз баягы аярлуу топтор деп мурда айтчубуз да, азыркы күнү жөнөкөй эле элдердин арасына чыгып атат. Өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыктан жөнөкөй эле кишилердин арасына чыгып атат. Алар наркоман эмес, секс кызматкерлер эмес, жөнөкөй кишилер жалпы калктын арасына чыгып кетет. Экспресс тестирование деп коебуз да, 20 мүнөттө, жарым саатта чыга турган шилекейден аныктоо ыкмасын киргиздик, түрмөдө, өкмөт уюмдарынын базасында, үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда киргиздик. Быйылкы жылы ооруканада жаткандардын арасында, стационарда жаткандардын арасында экспресс тестирование киргиздик. Чыпалактан кан алып жүргүзөбүз. Анан Кыргызстан боюнча 9 мобилдик клиника иштеп атат. ВИЧ илдетин алып жүргөн адамдар дүйнөдө 39 миллионго жетти. Ал эми Кыргызстанда ушул күнгө карата 13.200 адам каттоодо турат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.